Дасыккан үй кожойкесинде мен 20 жылдык стажым бар. Керектүү нерселерди кылып жетишип да, сабакты да кылып. Бизди көрүп турган айымдарга айтарым, эч убакта коркпогула, эч убакта бир жаңы нерсе баштагандан коркпогула. Эң негизи бул баштап алсаңар, андан кийин аны улантып кетесиңер да. Үйдө отуруп бир туңгуйга келип калдым деп ойлонуп атсаңар, биз кандай жол менен өттүк, силер да ошондо өтүп кетсеңер сөзсүз бир ийгиликке жетесиңер да. Бул чырак долбоору менин жашоомду өтө мындай өзгөрттү десем болот. Салам медиа хаттын көрүүчүлөрү, биз бүгүн чет өлкөдө жашаган Кыргызстандын уул кыздары тарабынан айымдарды колдоо максатында түзүлгөн чырак долбоору тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Белгилей кетсек, бул долбоор аркылуу өлкөнүн 3000дей кыз келиндери IT тармагында билим алып, бүгүнкү күндө алар жумуш табышып, мындай киреше таап жаткандары айтылууда. Биз бүгүн ошол чырак долбоорунун биринчи бүтүрүүчүлөрү айымдар менен сүйлөшмөкчүбүз. Тактай кетели, бул долбоор учурда Германияда иштеп жаткан кыргызстандык Азамат Токтокунов тарабынан түзүлгөн жана аны колдоп коштоп дүйнөнүн булуң бурчунан башка дагы Кыргызстандын уул кыздары дем берип колдоо көрсөтүшүүдө. Анда бүгүн биздин студиябызга келген айымдар менен тааныштыралык. Алар Багира Мураталиева, Үмүт Айтбаева жана Дилбар Байтакова. Саламатсыздарбы? Сиздер ушу бул чырак долбоорунун алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн экенсиздер. Учурда анда ушу айымдарга түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бир аз кыскараак долбоор тууралуу түшүндүрө кетели. Алгач эле сизден баштайлык. Сиз айтып кетсеңиз, ушу долбоорго чейинки жашооңуз менен ушу чырак долбоорун бүткөндөн кийинки сизде кандай айырма болду? Өзүңүздөгү өзгөрүүлөрдү айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Ооба, бул чыракка чейин мен үй текиликтен ошо айтканда бала менен үйдө эле үй кожойкеси болчумун. Анан ошол согуз тармактардан ушундай жардамга кетип атканын көрүп калып, анан катталдым. Катталып башында мындай кандай арсыздыктар болуп, оксам мындай кандай болот экен депчи, бекер болуп атса деп. Биз ага чейин мындай бекер билим алып болоорун мындай практикасы болгон эмес. Анан кандай болду акысыз? Анан акысыз деп анан ошентип катталдык. Багы бири-бирибизден сурап антип катталып жакшы эле сабактар башталды. Андан кийин анан аябай кызыгып баштадык. Окуганга күндө тырышып, балдарымды баарын эрте сабак башталгандан кийин бүт жумуштарымды баарын жанталашып жазып, анан сабак башталганда мен тынч отуруп тургула. Менин оюм сабагыма катыша алайын деп. Бул жерде жолдошум дагы билим дагы колдоп жакшы жардам беришти. Сиз Бишкектен окуп жаттыңызбы? Бишкектен эле, үйдөн эле ошо онлайн окуп жаттым. Шүгүр бүттүк. Бул чырак долбоору менин жашоомду өтө мындай өзгөрттү десем болот. 100% өзгөрттү десем болот. Мындай дүйнөгө болгон көз караш ошол эле учурдачы ички неме үй-бүлөгө мындай баардык жагынан буга чейин мен азыр мындай мындай өзүм кандай элем деп мындай эмете албайм да. Элестете аласыз. Сиз IT тармагында? Азыр IT тармагында ошол чырак долбоорунун дизайн багытын бүтүрдүм. Азыркы учурда шүгүр мына бүтүп иштеп жатат. Сиз ушу IT тармагына чейин анда үй кожойкеси болчусуз да. Азыр IT тармагынын IT адиси болгон турбайсызбы? Эң сон. Анда сизге суроо берелик. Долбоордогу ошо окуу тууралуу айтып берсеңиз. Ал онлайн форматта жүрдү, андан кийин жумуш табуу кандай болду? Окууга канча убакыт кетип атты күнүнө? Рахмат. Мен дагы Дилбар сыяктуу үй кожойкечиси болчумун 10 жылдан бери. Анан бул чырак долбооруна кирип калып, башында абдан көп информация болуп, ушунун баарын кандай кабыл алабыз деп бир жаңы нерсе болгон үчүн өтө толкундануу менен кабыл алдык. Анан бул жерде сабактар башталды 3 багыт боюнча. Проект менеджерлер жана UI UX дизайн жана SMM багытында жалаң гана кыз келиндер, апалар да окуду 60 жаштан үйдө. Анан мында болсо аябай жакшы Кыргызстанда айымдардын айтиге кириши үчүн салым кошом деген менторлор алыныптыр. Бар, аларда акысыз окутушту бизди. Мисалы үчүн мен проект менеджер бөлүмүндө окудум.
бизди Бермет Досманбетова деген проект менеджер айым окутту. Ал дайыма жумасына 2 жолу Zoom менен чыгып бизге 1,5-2 саат убактысын бөлүп атты. Ал окутуп бизге болгон информацияны бергенден кийин ошол теманы биз кайра сабак сакталат. Биз окуп кайра үй тапшырмаларды аткарып эмки сабакка дайынданып жаттык. Андан кийин сабактын жүрүшүндө дагы күнүгө да биздин агайлар өтө күчтүү мотиватор. Бул Жылдыз академиясынын башында турган биздин Олжобай Искендер жана Тимур Моон деген агайлар, булар ушул чырак кылып жандырган адамдардын болуп эсептелет. Ушул агайлардын мотивациясы менен аябай күнүгө бул жерде китеп жарышы да болот. Китеп окуу боюнча айтиге киргенде дизайнерское мышление, пиши, сокращай деген китептерди мурун эч укпаган китептерибизди окуп баштадык айти тармагындагы. Ал китепти жөн эле окуп койбостон ал китептерге марафондорду уюштурушту. Ар бир бетин, ар бир үтүр точкасына чейин окуп, биз ал презентацияларды түзүп баштадык. Мурун мындай PowerPoint'та мындай презентацияларды түзүп жүргөн болсок, Canva'ны аябай өздөштүрдүк. Презентацияны күндөн күнгө жакшыра баштады биздин. Сиз буга чейин үй кожойкеси болуп туруп, анан ушул дизайн, анан жанагындай сиз айткан программаларды, анан бир башкача китептерди окугандай кыйынчылык болдубу? Ооба, башында өзүм жогорку билимдүүмүн, бирок бул багытка аралашкым келип, бирок кайсы жагынан баштаарымды билбей жүргөм да. Башында кызыктай болуп, бул жерге кантип эмне кылабыз деген сыяктуу болуп турганда, бирок ушундай командада иштегиле, бири-бириңерге жардам бергиле, жардамыңарды эч качан аябагыла деп агайларыбыз айтып турду. Анан ар бирибиз билген нерсебизди ачык айтып аттык да, анан Zoom'ду абдан жакшы өздөштүрдүк. Zoom'да керелди кечке отурганга да кээде убакытыбыз жетишпей калса да болбой түнкү саат 3-кө чейин отурган күндөр болуп атты. Бирок өтө мындай тайм менеджментти да колго алдык да. Үйдө бала чакабыз тамак ашы жок калбасын, үй жыйналбай калбасын деп мындай эң биринчи керектүү нерселерди кылып жетишип да, сабакты да кылып, ошол эле учурда бул чыракта жөн эле окуп эле көптүн бири болуп жүрө бербей, активдүү болуп өзүбүздү көрсөткөнгө аракет кылдык да. Ар бир демо дейлерде катышканга аракет кылдык. Багирайым, сиз дагы ушул долбоордун бүтүрүүчүсү экенсиз. Азыр бул эфирден көрүп, башка дагы айымдар ушу кантип окусам экен, ушуга мен да кызыгат элем дегендерге бир аз багыт бере кетпейсизби? Кантип окуса болот? Кантип мисалы башка тармакта жүрүп, ушу IT жагынан келсе болот, же болбосо үй кожойкеси болуп туруп ушул жака келсе болот? Чоң рахмат сурооңузга. Өзүм башыман өткөн тажрыйбам менен бөлүшсөм, кыздар айтып кеткендей эле, мен да үй кожойкесимин. Мен тасыккан үй кожойкесимин да. Мен 20 жылдык стажым бар. Мен убагында карьерамды таштап үй бүлөнү тандагам. Анан бирок ичимде бир өксүт бар болчу да. Окугум келип, бир карьерага жетким келчү, ошол кыялым орундалып, ошо Жылдыз академия жана ушу чырактын уюштуруучулары бизге абдан чоң белек кылды да. Тагдырда бул Кыргызстандын тагдырында прецедентсиз нерсе болду да. Анткени бул чырактын ичине айылдан, шаардан дегеле дүйнө жүзүндөгү кыргыз айымдарга чоң шанс болду да. Мендей болуп өксүп, меңдей болуп мындай ичинен кесипти кыялданып жүргөн адамдарга чоң белек болду да. Мунун ичинде ошол багыттардан бардыгыбыз аракет кылып окудук. Анан башкаларга кеңешим, кыздар, мен ушун менен бүттү, мен 40-ка чыктым, 50-ге чыктым деп токтоп отуруп калбаш керек экен да. Бизге бул чырак эмнени үйрөттү? Чырак өмүр бою окуш керек экенин үйрөттү да. Тем более азыркы глобализация болуп жаткан заманда, маалымат заманында современный адам өзүн жоготуп койбош керек экен да. Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн билиш керек экен, маалымат абдан жеткиликтүү экен. Интернет жордонунда каалаган маалыматыңды таба алсаң болот экен. Бүгүнкү заманда жалкоо гана адам кесипсиз калат экен да. Эгерде сен өзүңдү колуңа алып, аракет кылып, изденсең, токтобосоң, сынбасаң, жалкоолук кылбасаң, таштап койбосоң, сөзсүз бир чекитке жетет экенсиң да. Группада канча жаштан канча жашка чейинки айымдар окуп атышты? Чыракта 12 жаштан 70-тен өйдөгө чейин болду да. 12 жаштан кыздар кичинекей. Бизди абдан сүйүндүрдү да.
азыр жаш чектөө жок болду. Азыркы реалий ушундай турбайбы? Эгерде аракет кылсаң бардыгын жетсең болот экен да. Бул чырак бизди еще креативдүү болгонду, жаратман болууга, критический, мындай критикалык ой жүгүртүүгө, команда менен иштөөгө, идеяларды ишке ашырууга, ким мага чечип берет бул проблеманы, ким чечет болду экен, бул кыргыздар качан оңолобуз, анан качан проблема чечилет деп эмес, сырттан бирөөнү күтө бербестен демилге көтөрүп, идея көтөрүп, ошол проблемаларды чечкенге жол көрсөтүп берди да. Ошонун ичинде, бул чырактын ичинде ошо 3 ай окуп бүткөндөн кийин демилге деген марафон уюштурулуп, практика жүзүндө алган билимдерибиздин баардыгын ишке ашырдык да. Ошо демилгенин алкагында 7 долбоордун үстүндө аялдар биригип алып, 7 идеяны карап чыктык. Ошол идеяларды долбоор проект кылган чакты аракет кылып иштедик да. Буюрса ошол долбоордун ичинде иштеп жаткан кыздар бүгүнкү чейин бар да. Ошо окуу учурунда мындай окуй албай же болбосо окууну таштап койгон учурлардан болдубу мына араңыздарда катышуучулардан? 9000ден ашык айым катталып, бирок кээ бирлеринин интернет жеткиликсиз болуп, кыйналып кетип таштап койгондор болду. Үй бүлөлүк бир кыйынчылыктар болуп калгандан таштагандар болду. Аягына жетпей калган айымдар. Бирок азыр алар дагы кээде группага кирип, дагы кайталасам болобу, сабактарга кирсек болобу деп суранышып, арасында да изденгендери бар. Бирок тилекке каршы андай айымдар дагы болду да. Негизи чырак өзү бардыгына тең шарт берди. Чексиз эфирлер болду. Биз керек болсо кыздардын талабы менен биздин агайыбыз таң аткыча түшүндүрүп отуруп берген күндөр болду да. Бизде суроолор ушунча көп болду, анткени биз бардыгыбыз тең эле кухнядан ары интернетке кирип калдык да. Суроолор абдан көп болду. Ошо бизге чыдап, бизге жол көрсөтүп, жоопторубузду жооптап, издешип жардам берген агайыбызга чоң рахмат, Олжобай агайга. Абдан ушу бир кыргыздардын чын эле патриот жигит экен да. Абдан көзү көп нерсеге жетет, жаш болсо дагычы. Абдан сонун проблеманы көтөргөн. Анткени тарбия өзү аялдан башталат да. Аялдар бүгүнкү күндө улуттун уюткусу, бешиктермет отурган аял ошо балдарын кандай багытка бурса, мисалы үчүн биз өзүбүз ошо дүйнөнүн картинасын общий түшүнүп калдык да. Биз илгери мисалы үчүн университетте окуп эле анан кесип болот экен балдарыбызды ойлочубуз да. Азыр андай эмес экен. Эгерде балдарыбызга туура багыт берип, ошолорду колдоп, ошолорго туура бир жөлөк түрткү болуп турсак, балдарыбыз да сөзсүз ийгиликке жетет экен жолдорун көрсөтүп берди да бизге. Ошон үчүн эненин мектебин күчтөткөнгө да жардам берди бул чыракчы. Чырак жалгыз эле IT жакты көрсөткөн жок. Чырак бизге көп тармак, бардык тармактан көзүбүздү ачты да. Сиз азыр дизайнер жаатын алып кетип атам дедиңиз. Ошондо киреше таап атасызбы анда? Ооба, азыр ушул чырак долбоорунун негизинде түзүлгөн IT марафону өттүк деп атпайбызбы? Мына ошол IT марафонунда чырак СММ агентствосы деп ушул долбоор ошо Азамат агайдын негиздөөсүнүн астында түзүлгөн. Азыр ушул СММ агентствону да иштеп атабыз, 10дон ашык айым. Ал жерде СММ багытында кардарлардан таап, ошо кардардын бизнесин алдыга жылдырууга, багы соц тармактарын, брендин түзүүгө, визуал контенттерин түзүп, ошол бизнесин алдыга жылдыруу соц тармакта. Ошол иштерди алып барып атабыз. Азыр ушул чырак СММ агентствосунда дизайндык кызматта иштеп жатабыз. Биз азыр чырактын алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири Элнура Жолдубаева да биздеги катарга кошулду. Элнура айым, саламатсызбы? Сиз бул долбоордун окууну аяктагандан кийин өзүңүз буга чейин кыялданып жүргөн, ишке ашырып жатасызбы? Саламатсызбы? Силерге чоң рахмат. Ошо биздин чырак жөнүндө элге маалымат таратуу болуп калат деп болчу. Ошо биринчи силерге ыраазычылык билдирип коелу. Негизи бул чырак бул биринчи ошо айткандай эле, жанында кыздар айткандай эле интернет айдыңынан таап калдык. Анан бизде дагы чырак кандай болот, ок болот экен, дизайн болот экен. Дизайнда деген мисалы интернетиң болуш керек деди, компьютериң болуш керек деди. Эгер андай болсо окуйсуң, болбосо окубайсың деди. Анан баарыбыз эле көбүнчө катышкандын баары эле ушул дизайн багытын тандайлы деди. Бирок мүмкүнчүлүк шарты болбогондуктан SMM, анан продукт менеджер жагын окуп кетишти да. Ал эми
өзүмө келсем, биринчи мага караганда эле өзүм негизи агро тармакты окугам, ал жакты бүткөм, ал жакта иштеп, анан өзүбүз акылдуу күнөскананын макетин жасаганбыз. Анан ошого деген Python керек болуп калганда, анан аны мен жанымда IT адиси аркылуу чогуу жасаганбыз. Анан бирок мен ал жакта ал убакта боюнча билимим жок болчу. Бирок ушуну кантип окуйм деп мага бир мындай келбей атканда, бир мүмкүнчүлүк болбой аткан. Анан ушул жагынан акырындан кирип көрөйүн деп, ошо Айдана Өмүрбаева, Бакыт Абдышевдин видеолорун көрүп чыктым. Анан айтты, айтиге келиш бул оңой, бирок аны окуп кетиш оор да, алып кетиш оор. Себеби баягы бир убак келет экен, таштап коет экенсиң да, аны таштабай алып аягына чыгыш керек экен. Анан мен чыракка катыштым, дизайн багытын окуп бүтүрдүк, ийгиликтүү аяктадык. Андан кийин эмне кылабыз болуп калды. Анан бул Азамат Токтогонов агайыбыздын чөйрө уюму бар экен. Аяктан демилгени айтып чыгып, ошо демилген негизинде тил бил долбоору аркылуу анан ушу жакты улантып баштадык да. Азыркы тарапта ошо окуп, ошо менен бирге ошо мен өзүм максат койгон Python'ды да окуп баштадым. Негизи бул ушу бизди көрүп турган айымдарга айтарым, эч убакта коркпогула, эч убакта бир жаңы нерсе баштагандан коркпогула. Эң негизи бул баштап алсаңар, андан кийин аны улантып кетесиңер да. Акылдуу күнөскана тууралуу айта кетпейсизби? Акылдуу күнөскананы 2018-жылы мен өзүм Кыргыз улуттук агрардык университетте иштеп, ал жакта ушу долбоор жазып калдык, дааттын колдоосу аркылуу. Анан ЦИКА университетинде, Германияда ушу акылдуу күнөсканасы макетин жасап чыктык. Себеби бизде эң негизги көйгөй бул айыл чарбада, ушул сугарууда жана жылытууда аябай көйгөй болот. Ошуну биз дыйкандарга бир жеңил тарапты колдойлу деп, көрсөтөлү деп ушул акылдуу күнөскананын макетин жасап чыктык да. Анан ошо жасап чыгып, бирок айтып атпайм, мен эмненин жардамы болду, мен тил билгендиктен тил аркылуу эле берки немис менен IT адисин байланыштырып, бирок ошол убакта мен түшүнөйүн дедим, бирок эчтеке түшүнбөй аттым да. Мисалы, бир эле эсимде калды, Raspberry Pi калды да. Ошо Raspberry Pi кантип колдонот, ошолор деле калды. Анан ушу мындан кийин мен анан айтты, тиги өзүмдүн профессорум айтты, немис профессорум, сен Python'ды окусаң, башка эмени Python'ды окуп кет, ошо сага жеңил болот деди да. Анан бирок такыр эле келе албай аткам ошо. Анан эң негизгиси бул ушу акылдуу күнөскананын макети азыр Кыргыз агрардык улуттук университетинде турат, жана окуучулар ал боюнча билим алып атат, кандай түзүлөт да. Анан келечекте бул Кыргызстан үчүн аябай чоң пайдалуу макет болот да, бул негизги ошо эмес. Азыр Бишкекте кеңсеңиздер барбы, ушу айымдар чогулуп, мындай кеңешип, бир идеяларды ишке ашыра турган же кандай байланышасыздар? Ооба, бар. Бул жерде чырак долбоорун окуп бүткөн айымдар азыр чөйрө уюмунун мүчөсү бардыгы. Анан бул жакта дагы келечекте деген долбоорду окуган дагы студенттер бар. Бардыгыбыз кошулуп, мынакей жакында эле Азамат агайыбыз ноябрь айында келип жолугуш өткөрүп кетти, жана Салымбеков университети менен бирге келишим түзүп, ошол жерден бизге бир офис беришти. Офлайн ошол жерде жолугушуп, кызматташып дагы иштер жүрүп жатат. Бирок азыр колунда кичинекей ымыркайы бар айымдар Zoom менен байланышып митингдерди уюштуруп турабыз да. Бирок бардык мүмкүнчүлүк бар бизде азыр колубузда. Ошол биздин агайыбыз дайым айтат, интернет, телефон, компьютер. Ушул үчөөнүн жардамы менен эле биз бардык Кыргызстан, башка мамлекеттердеги айымдарда. Бул чыракта бир эле Кыргызстанда жашаган эмес, кыргыз айымдар, бирок чет жакта жашаган айымдар да окушкан да. Бул өтө чоң бир үй бүлө болуп калдык. Ошол офисибизге биз чакыра кетебиз, эгер кааласаңыздар, ошол жерге келип, бул чөйрө деген бул жаратмандардын ордосу да. Бул жерде ар бир адам өзүнүн бир көйгөйүн айтат, ошол көйгөй чечиле турчу ордо да. Ошондуктан бир көйгөйү же бир сунушу болсо, ар бир адам Бири-бириңиздерди колдобойсуңдар, Ооба, бири-бирин колдойт да. Бул жерде деген эмне үчүн бизде чыракта да биз жакшы окуп кеттик, кандай бир өбөлгө, анткени баарыбыз окшош болчубуз да. Бул окшош адамдар чогулган жерде бири-бирибиздин көйгөйүбүз да, ар бирибиздин жүрөгүбүздө өйүп жүргөн нерселер, ооруларыбыз дагы бир болду да, сөзүбүз да, ырыбыз да бир болду. Ошондуктан биз бир үй бүлө болуп, баарыбыз окуп, анан ынтымактуу иш алып барып кеттик. Мындан аркы максаттар кандай пландарды коюп атасыздар?
андан аркы максаттары негизи баштаган ишти аягына чыгаруу. Негизи менин максатым бир ишти баштадыңбы, аягына чык. Чыкпасаң баштаба да. Биз IT багытына кирдик. Себеби бул IT деген бул океан сыяктуу да, багыттары көп. Ошо биз IT багытына кирип алдык. Эми чексиз, мисалы бардык айымдар ойлошу мүмкүн, мен азыр бул программа жазганды билбейм, же муну билбейм депчи. Бирок буякта программа жазбай эле IT багыты, IT адиси боло аласыңар деп чакырып кетем да. Себеби бизге ошо айтып кеткен, ошо Бакыт Абдешев жана Айдан Өмүрбаева аркылуу, видеолор аркылуу көп маалымат алдык. Алар ошо чырак деп, алардын эң негизги бул чырактын кандай айткандай баштоочулары да. Анан ошо негизи аягына бул ошо Python'ды окуп, Python тилин окуп, анан ушул тарапта билим алып, жана Кыргызда мисалы менин максатым ошо айыл чарба менен, Кыргызстандагы айыл чарба менен ошо IT багытын байланыштырууда. Себеби бизде деген айыл чарба адиси бар, анан IT адиси бар да. Анан бирок бир эле адис, айыл чарбада адис эмес, IT экөөнү тең байланыштыруу керек. Бирок менде эмне болуп атат азыр? Айыл чарба адиси мен өзүм. Эми IT адисин эметип келсем, менден бир чоң Кыргызстанга керектүү чоң бир нерсе жарата аламбы деп ойлойм да. Ошо негизги менин максатым. Сиз мисалы өзүңүз буга чейин кандай максаттарды коюп жүрдүңүз эле бул чырак долбооруна чейин? Андан кийинки ошо максаттарыңыз өзгөрдүбү сиздики? Пландарыңыз башкача? Буга чейин чыракка чейин үй бүлөлүк болгондо балдарды ойлоп эле, балдар менен үйбөй болгон көңүлүбүздү үй бүлөгө арнап эле ошондой мен болчумун да менде. Анан ушул чырактан кийин багы айтып аткандай эле, кыздар айткандай эле, IT океан атпайбы? Азыр ушул неме дизайнды бүткөндөн кийин дагы окуш керек экенин, азыр жөн отурбасаң бир сүйлөм болсо дагы бир өзүмө пайда алайын деп. Анан ошол эле учурда балдарымды дагы азыртадан эле кичинекей болсо дагы мына деп айтып, аларды да жаныма коюп алып, мына IT деген мындай, бул ушундай кенен, өнүккөнгө аябай мүмкүнчүлүк көп, онлайндагы, офлайндагы деп аларга дагы азыртадан эле ошо балдарыма дагы мындай маалымат берип атам да. Ошол эле учурда өзүм да үйрөнүп, балдарыма дагы маалымат берип атам. Тил үйрөнүү, кошумча тил үйрөнүү кандай болуп атат бул жакта? Бул жакта эң эле чоң көйгөй бар да. Мисалы үчүн англис тилин билбейбиз деп ишке орношуудан коркуп жүргөн айымдар да көп да. Бирок бул жерде бизде деген бекер англис тилин үйрөтүүчү дагы курс бар, Акадети деген. Бул 7 долбоордун бири. Ошол Акадетиге жазылып, түркчө, англисче, орусча, каалаган корейче тилин да үйрөнүп алса болот да. Анан ошол эле учурда эгер кыргыз тилин да үйрөнөм деп жүргөн адамдар болсо, биз кыргыз тил көйгөйүн көтөрүп жүрөбүз. Мына Элнура экөөбүз бир командадабыз. Тил бил деген долбоорубуз бар. Ошол долбоордун проект менеджери болуп эмгектенип жатам азыркы учурда. Биз акысыз кыргыз тилин үйрөтүп жатабыз онлайн. Бул тил билдин негизги. Бул чет мамлекетте жашап, мындай ошол жака турукташып калгандар үчүн аябай жакшы турбайбы? Кыргыз жарандары, бирок чет мамлекетте жашаган жарандар үчүн жана ошондой эле Кыргызстанда дагы кыргыз тилин үйрөнөм деген жаш балдар үчүн, азырынча жаш балдар үчүн арналган проект. Анан бул октябрь айында биздин тил билдин кыздары Нургүл Матисаева, Элнура Жолдубаева, Роза Айтбаева, Мээрим Даткаева, Чолпонай Даткаева жана Айтурган деген сүрөтчү кызыбыз бар. Ушул кыздар менен биригип биз октябрь айында стартап фесттен биринчи орунга алганга жетиштик. Азыр ошону менен дагы биз көптөгөн дагы башка долбоорлорго стартап болуп катышып жатабыз. Өзүбүзгө өнөктөштөрдү издеп жатабыз. Ошол учурда чөйрөдөн да өтө колдоо чоң. Буюрса Акматов IT компаниясы менен дагы биргеликте азыр ушул долбоордун тиркемесин ишке ашырып жатабыз да. Мынакей дизайнер кыздар өтө таланттуу. Биз мына Элнура, Нургүл, Айтурган, Роза деген кыздар өтө таланттуу кыздар да. Бул IT-нин да бир жакшы жери, эмне да талантың болсо, ошону ушундай санариптештирип кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен да. Биз ушуну колдонуп жатабыз. Бул долбоордон сиз кайсы багытта билим алдыңыз өзүңүз? Азыр эмнени өздөштүрүп жатасыз? Негизи бул долбоордо 3 багытка тең уруксат берилген да, мүмкүнчүлүгүңө, убактыңа жараша. Мен дизайн жакты карадым, бирок окуп жаткан кезде менин таланттарым, потенциалым аябай ачылды да.
өзүмдү өзүм токтото албай калдым. Тиякта да биякта да аябай издедим. Анан Демилгеде проект менеджер болдум. Азыр болсо ошол чырактын деми менен, чырактын ачып берген булагы менен мен айтинин чоң экенин көрдүм да, кенен экенин көрдүм. Эми буюрса азыр окуп жатканым Акматов IT компания деген бар. Булар мобилдик тиркемелерди үйрөтөт да, жасаганды. Ошол жерде тандап, мен азыр ошол жерде окуп атам да. Абдан сонун экен. Кыздарга, апаларга айтарым, коркпогула, изденгиле. Эгерде айтини ойлонуп жүрсөңөр, же балдарыңарга, же кыздарыңар, же өзүңөргө бир жол таап, бир алек болоюн деп ойлонуп жүрсөңөр, же кесипти өзгөртөйүн деп атасыңарбы, же үйдө отуруп бир туңгуйукка келип калдым деп ойлонуп атсаңар, биз кандай жол менен өттүк, силер да ошондо өтүп кетсеңер, сөзсүз бир ийгиликке жетесиңер да. Анткени мисалы үчүн бизди Жылдыз Академия деп Инстаграмдан издегиле, Турат Албаев деп издегиле, Акматов IT компания деп издегиле, Чөйрө деп издегиле, Азамат Токтокунов деп издегиле. Ушул адамдарга жанашсаңар, биз эч качан адашпайсыңар да. Булар сонун бир чоң мүмкүнчүлүктөргө эшик ачып үйрөтүп берет да. Канча убакыт кетти жалпысынан окууга? Жалпысынан чырак 3 ай болду. 3 айдын ичинде ошол 3 багытты карадык. 3 ай стажировка болду да. Ошондо 6 ай болду. 6 айдын ичинде азыркы заманда карасаң университеттер 6-7 жыл окутуп атпайбы магистратурага чейин. 6 айдын ичинде бир кесипке ээ болуп калыш бул кандай сонун нерсе да. Чөйрөңүздөр дагы мындай өзгөрдүбү? Ошол окуудан ак сезимдер. Бул бизди командалык иштөөгө үйрөттү деп атпайсызбы? Бул биз жаңы досторду таптык. Бир туугандай болуп калдык да. Биз Үмүт айтып кеткендей, биздин көйгөйлөрүбүз дагы ичибизде кыйнап жүргөн маселелерибиз да окшош да. Энелер окшошпуз да эми бардыгыбыз. Абдан сонун дүйнө жүзүндөгү досторду таптык да. Ойлорубуз бир, пикирлерибиз бир, биз оозубузду ачсак эле уже бири-бирибизди түшүнөбүз да, что мы имеем в виду. Бул айтинин жардамы менен негизи көп проблема чечилет экен да. IT деген кыскасынан айтканда бул маалымат технологиялары да. Ким маалыматка ээ болсо, ал дүйнөгө ээ болот да. Ошол маалыматтын жардамы менен технологияларды бириктирип туруп, маалыматты кармайсың, аны колдоносуң, жаясың. Адам өзү маалыматтан турат да. Жашоо өзү маалымат. Ошонун бардыгын туура колдонуп, ошондон пайда тапканды үйрөтөт экен да IT. Анан мунун келечегин кандай көрүп атасыздар азыр? Келечеги абдан чоң да. Келечек бул дүйнө жүзүнүн бардыгы азыр маалымат технологияларын өтүп атат да. Мүмкүнчүлүктөрү, плюстары абдан көп. Айлыгынан баштап убакытка чейин үйдө отуруп алып, алыстан иштейсиң. Балдарың менен, мисалы үчүн менин 5 балам бар, 5 бала менен мен офистерге ары бери көп бара албайм да. Мисалы үчүн үйдө отуруп алып, компьютер менен иштейсиң. Иштеп атасыз азыр? Кирешет таап атасыз? Кирешет таба элекмин. Анткени мен азыр өзүмө да 100% мүмкүнчүлүк бере албайт да, анткени 5 балам бар да. Но өзүмдүн темпим менен келатам, буюрса жана мобилдик тиркемелерди үйрөнүп жатам деп едим, ошону менен буюрса ишке кирем да. Аз калды. Сизде да кошумча болсо айтып койсоңуз болот. Менде кошумча бар. Эң негизгиси жаңылыкты айтып кетейин деп аткамда, ошо чыракты дүйнөгө таанытканын атабыз да. Танылды. Бул чыракты ошо Чөйрөнүн негиздөөчүсү Азамат Токтокуновдун ошо эмеси кандай десем, ошо ийгиликтүү болуп кетти да. Себеби бул САП, бул дүйнөлүк уюм бар, билесиңер. Ошо дүйнөлүк уюмдун САПтын президенти Жан Клик бул өзүнүн LinkedIn'ге ошо чырак жөнүндө жазып чыкты. Бул эмне деген 10 долбоордун ичинен ага ошо биздин кыргыздын жараны, бул ошо кыргыздын жигити Калыгул, ким эле фамилиясын унутуп калдым. Ошо агайыбыз ошо чырак жөнүндө айтып, ошо мүмкүнчүлүк болду да. Бул эмнени билдирет? Уже бул ушундай долбоор дүйнө жүзү таанып атат да, Кыргызстанда бар экен депчи. Бул эми жаң саптын барагына илинүү бул эми чоң ийгилик да. Ошо анан буюрса бизде деген ар бирөөбүздө мисалы чыракты алгандан кийин ошо чырактын шамын өчүрбөй баарыбыз ошо билимди ары улап, бул деген мурун чыракты окуган деп ошо атка келсек экен деген дагы эмебиз бар да. Мисалы бул университетте окуган сыяктуу эле чыракты бүтүп ушул ийгиликке жетти деген биздин максатыбыз да. Ошо анан бардык эле ошо катышуучуларга ошо ушундай эмеде
кыргызстанде келсек, буюрса Кыргызстанда бизден башка негизги биздин башка дагы айымдарга дагы балким жардамыбыз тиет. Балким азыр ар кандай бар да, кээ бирөөнүн кесиби жок, мисалы эмне кылам деп туңгуюкка кептелген айымдар бар. Ошолорго балким биз жол көрсөтүп калабыз, чырак болуп калабыз балким. Анан ошо негизи эле ошо эң негизги айымдарга айтарым, бала турабы же аябай чоң мындай көйгөй турабы эчтекеден коркпогула дагы айтиге баштай бергиле. Бул деген биз азыркы учурда акырындап кирешеге чыктык. Мисалки Элнура, Нургүл деген кыздар менен мен проект менеджери болуп азастан монетизацияга чыгып сүйүнүп атабыз. Үйдө отуруп, балдарыбыздын жанында отуруп иштеп атканыбызгачы, бирок бул үйдө отурат десе эле оңой олтоң иш эмес. Бул да убакытты алат, өтө изденүүнү талап кылган жумуш. Бирок ошону биз актап атканыбызга сүйүнүп атабыз. Сонун анда сиздерди куттуктайм, сиздер үчүн кубанычтабыз. Анан ушул айымдарды колдогон чет жердеги кыргызстандыктар, мекендештер тарабынан түзүлгөн чырак долбоору тууралуу бүгүн кенен маектештик. Анан толугураак билүү үчүн биз азыр бул жерге социалдык тармактагы аккаунттарын белгилеп коебуз, телефон номерлерин белгилеп коебуз. Ошол жактан да кененирээк байланышып, маалымат алсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.